Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Sauber компаниясы. Эки адам күлкү импровизация долбоору кайрадан көгөлтөр экрандарда. Саламатсыңарбы? Урматтуу угандар, айымдар жана мырзалар, бүгүнкү күнү бизде атайын чыгарылыш, атайын эл аралык айымдар күнүнө арналган. Ошондуктан улуу урматтуу мырзалар, баардыгыбыз дүркүрөгөн кол чалуулар, биздин сүйүктүү айымдарды куттуктап коюңуздар. Кол чалуулар. Вакытты көпкө чөйбөй өзүбүздүн импровизациябызды баштаганга уруксат этиңиздер. Кол чалуулар, кеттик. Урматтуу туугандар, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу телекөрүүчүлөр, дүркүрөгөн кол чалуулар менен тосуп алыңыздар. Дүйнөдөгү эң жаман, эң арзан актер кол чалуулардын астында Жеңиш Майрамбек уулу. Рахмат, сүйгөндөрүм, алтындарым, рахмат. Мен аты энем силер үчүн жаратып берген мени. Рахмат, сүйгөндөр. Рахмат. Байкадыңызбы, Бакбайке, рейтингти сездиңизби? Да. Программа башталып эле жатып, уже мына гүлдөр менен чыгып, уже аягында вообще гүл менен сээп чыштайт. Бир камаз менен. Салыштырып көрсөңүз тигине, сиздики баклажка, меники гүл, нормально. Мен билем да эмне үчүн сен гүл менен чыктың да. Себеби мага берди. Жок. Сен гүл сатасың жана жигиттерге барып ушундай кызыңызга гүл алып коюңузчу деп, ошол үчүн берди да сага гүл. Сизге баклажка эмне берди билесизби, сууну? Сууну эмне үчүн? Жуунуп алсын деп берди. Жок, байке, чын эле жуунуп алсын деп берди сизге сууну. Хорошо. Жамансында кичинекей түшүп кеттир, байке, ушу. Сигнал да. Бүгүн Бакбайке, бүгүн майрам болсо ойлоп аткам, кыздарга атайын гүлдөр таратып койсом го депчи. Мындай болбогон эле гүлдөр экен го, мындай арзан. Байке, кыргызда сөз бар го, мындай главное внимание деген. Туурабы? Кыргызда андай сөз жок го дейм, көңүл го дейм. Жок, байке, көңүл десе көңүл айтып атабы, гүл берип атабы деп туура эмес ойлоп калат да. Майрамга мындай внимание болот, байке, көңүл десе көңүл айтып атат, ой, жаман болгон турбайбы деп. Ошон үчүн болду, эмнеге алып чыктың гүлдөрдү, ошону айтчы мага. Байке, кыздарга уруксат этсеңиз эгерде программа. Тарат. Байке. О. Аябай нежный байке бар экен, гүл берип койсом болобу? Берип койчу. Назик байкеге гүл мына жатайын, сизге байке. Бөтү саласыңар бе? Анан эме, акчага келген, просто анан таратып койгула, программа бүткөндөн кийин мындай. Программага калп эле көргөзмө кылып эметип койдук да. Болду, таратып бүттүңбү? Баштай берелиби? Мындай байке, эме да карасаңыз, 9-майда жанагы ветерандарды чогултуп алып отургузуп атып концертте. Мындай ветеран аялдар. Ошондой эле сезилип атат. Биздин жеңишке бүгүн жардам бере турган музыкант байкебиз кол чалуулардын арасында Жаныш Момунов. Жаман эле тияктан көрүп учурашканбыз. Жаныш байке, мага көрүнбөй жатасыңар, бирок музыкалдуу түрдө өзүңөрдү тааныштырып кеткиле.
Урматтуу отургандар, айымдар жана мырзалар, эки адам теледолбоорунун биринчи импровизациясына кезек бермекчибиз. Кол чалуулардын астына реквизиторлорду чыгарып коюуга уруксат этиңиздер. Келиңиздер. Сен кадимки айылдык чабансың. Залдан бер сонун кыстанда. Бул сенин жубайың. Мен Сенин жубайың. Мен жубайым канча жылдан бери. Ооба, 20 жылдан бери чогусуңар. Мына жакында эле сага 23 февралга белек берди. Охо, жаным калсын. Эми сен 8 мартка белек бериш керексиң. Элестет, бүгүн 8 март. Бирок сен ал майрам жөнүндө унутуп калдың. Жок. Сен унутуп калдың, бирок билбейсиң ал жөнүндө унутканыңды. Эмоциясын көрсөтөйүн? Ооба. Не болуп кетти? Ушундай. Короче, сен жайлоодон эми түштүң, элестет, эми түштүң. Малды сарайга киргиздиң. Так, тоодон түштүм, сизди сарайга киргиздим. Болду дейм. Сарайга киргиздиң. Азыр мындай кылабыз. Сиз чоңуз Гүлназ күйөөңөрдөн белек күтүп атасыңар. Настроениеңер 5. Мындай көрсөткүлөчү настроениеңер 5 деп. Настроениеңи көрсөткүлөң. Дем албай эле, просто настроение деп. Сиз чыгып туруңуз боз үйдүн сыртына. Без проблем. Гүлназ мындай кылгыла. Ну, как будто үйдү шыпырып атасыңар, анан шыпырып мындай билесиңер. Кир. Байбиче. Байбичем. Нормально, баары жакшы. Келип калдыңбы? Келип калдым, көрүп турбайсыңбы? Жаным, бүгүн аябай сонун күн болуп атат да, мындай күн жаркырап чыгып. Жароечка деген. Жароечка. Бүгүн да жумуштан эрте келипсиң. Бүгүн билесиң кандай күн экен. Калпагын ал, калпагынан. Өйтөп калпагын сон. Эркектин баш кийимине тийбейби? Мындай кылачы. Намек берип көзүңөрдү кыскылачы. Кыскыла. Байке, токтотуңуз. Кыз деп айланайын, байке, мен байбичеме андай сөздөрдү айтпай эле калдым да, кичине культурныраак байке. Маргаттет. Көзүңдү жум. Эгер өзүңүздүн байбичеңизге кыз десеңиз, айланайын байке. Болду, мындай кылалы. Жайлоодо көз кыспайт го дейм. Жок, просто көзүңөрдү бир көзүңөрдү бир жумуп койгула, мына намек берипчи, мындай кокетливо. Ой, жаным. Болду, сау, көз жумуп койду, сен дагы мындай ответка бербейсиң. Мен да күлүп турам, Сен такыр намекті түшінбейсің ба? Мындай беткеле айткылачы, кана менин белегим деп айткылачы. Кана менин белегим. Сен уялып кал. Ой. Эркекче уялбайсыңбы? Сурагыла, эркекче нормально уялып кал. Кана менин Белегим гана дейм, эмне жалгырайсың? Эркектер кантип уялмак да. Мындай кылалы. Чоңгуз, эгерде уруксат болсо мындай отуруп ыйлап калсаңар таарынып күйөөңөргө. Болду. Жарышбайке, музыка койгула, сен жыйынтыкта жеңиш. Всё, турбай тургула, Жарышбайке, башка бир музыка коюп берсеңиз, мындай трогательный. Өзүнүн мырзаларынан белек албай калган айылдар. Алардын саны көбөйүп баратат.
были красавчики, базару нет. Болду. Birinchi improvizatsiya o'zi so'nguna keldi. Qo'l chavlardanlar. Bizden eng sulu ayımız Gülnaz sizge çok rahmat. 8 Mart bayramımızlar benim. Siz abdan sulu, abdan talantlı ayım kendisine. Gergile bir kol çap hep koyunuzlar. Siktir görüşler. İkinci improvizasyaya gezek vermekçiyiz. Kol çalların aslında rekvizitorlar. Sen stilist, vizajistsin, obrazga gir. Хорошо. Emne var salonunda? Маникюр, pedikюрдан тышкары? Наращивание ресниц бар. Коррекция бровей, айтып кетишти, коррекция бровей. Сизге, кстати, советую. Болду, жөн. Наращивание... Татуаж. Татуаж. Наращивание... Пилинг бар байке. На пилит етет. Маникюр деп коет буну. Пилинг деп заблуждение вводят. Мындай кылабыз. Сен түшүнүң, сен стилистсиң, сен визажистсиң. Сен аябай сонун жумушуңду билесиң. Азыр сага клиент келет. Сен аны 8 мартка даярдаш керексиң. Макулбу? Клиенттин азыр белгилүү бир айым. Ошондуктан кол чалуулардын астына чыгырып коюуга уруксат этиңиздер. Биздин биринчи коногубуз Асема Токтобекова. Асема, саламатсыңарбы Асема? Мындай кичине туруп туруңуз. Типа салонго кирип баратасыңар деп туруп, акырын салонго кириңиз, кеттик. Мен. Сен мындай күтүп атасың конокторду. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыз, жакшысызбы? Келиңиз отуруңуз. Бияка жок, мындай отуруп. Жок. Не кылып атасың? Тамашалап атпайм, байке, тамашалап атам, отуруңуз. Жөн. Эске айткан жокмун Асема. Бакыт байке, аябай мындай грубый экенсиз байке. Болдучу дейм, бул деген белгилүү актриса да, сен өзүң грубый болуп атпайсың. Белгилүү актриса, билесиң да, Асема Токтобекова. Асема Токтобекова байке, билем мен эженин кинолорун. Бүт кино, мен сиздин кинолоруңузду көргөм да, көк жаал акыркы чыккан аябай жакшы тасма болду. Боз салкын, мындай алгачкы тасмалардан болду эң жакшы. Анан бир нерсени байкадым да байке. Эмнени? Баардык эле түстөр менен байланыштуу. Боз салкын, көк жаал, сары фуфайка, сары филатов, фиолетовый рубашка. Да, ар кандай кинолорду. Болду. Мындай кылалычы. Асема кайра турсаңыз. Болду. Образга кир. Всё, азыр башынан аягына чейин ойнойбуз. Сен визажистсиң, Асема сиз клиентсиңер. Образга кирсең мына көрсөтчү мага визажист. Стилист визажист. Байке бул стилист визажист. Бир бут менен да эмет чечилип калат да бул. Кайсыл стилист? Бул стилист визажист уже. Образга кирдиңби? Кирдим. Всё, Асема даярсыңарбы? Ооба. Сиз деген клиентсиңер и кирип келиңиз. Кирип келгиле? Саламатчылык, кафе тиякта жумуш жок бизде. Кафе тиякта. Не деп атасың? Асема кайра чыксаңыз? Ой, бакыт байке, мындай ойной бербейлиби, эмне эле. Образга кирбейсиңби? Хорошо. Не деп атасың? Всё, стилист визажист. Асема мындай кылалычы, сиз кирип туруп эле мен Асема Токтобековамын деп айтсаңыз, макулбу? Кириңиз. Жаным, турсачы, толуп калды. Тура элексиңби? Болбойсуңбу эми, кечип атпайбызбы? Турбайсыңбы? Саубер компаниясы мыкты сапаттагы сырьёдон немис технологиясы боюнча сапаттуу профилдерди чыгарат. Саубер бейпил жашоо биз менен. Өзүңүз каалаган тиричилик техникаларын күрөөсүз жана кепилдиксиз насыят түрүндө сатып алыңыз. Бишкек жана Ош шаарларында үйүңүзгө чейин жеткирип берүү мүмкүнчүлүгү бар. Байланыш телефондору 0312 97 69 97 жана 0555 93 88 33. Светофор KJ. 3 ай болду.
эркекке окшоп краник оңдоп койсоң болбойбу? Ушуну рас эстетпедиңби? Жүр андан бери экөөбүз чогулуп алып келебиз. Мага эмне бар? Алтын, сен күтө тур. Мен кранды алып келем. Первый строительный супермаркет в Кыргызстане предлагает вам товары в широком ассортименте, в комфортных условиях и по низким ценам. Пионер. Мы экономим ваше время и деньги. Ушет эне? Жүр десе болбойсуң. Краникти алдым беле? Вефа замандын талабына ылайык соода борбору, дүйнөлүк маркалардын кийим-кечек дүкөндөрү, тез татым жайлары, заманбап кинотеатр, унаа токтотуучу жай, бөбөктөр үчүн оюн залдары. Эң негизгиси ар бир кардарга өзгөчө мамиле жана жагымдуу атмосфера. Үй бүлөңүз менен келип, эс алып кетиңиз. Вефа соода борбору, жүрөктөн жүрөккө. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Асемамын. Мен Брэд Питтмин. Туурабы? Айткыла, мен Асема Токтобековамын. Айткыла. Мен Асема Токтобек. Хорошо, өтө бериңиз. Кафени тияка чыгып кетсеңиз болот. Жумуш боюнча. Не деп атасың? Жок, эми байкып фантазия жетишпей атат, айланайын эмне кылайын. Болду, акыркы жолу, Асема, акыркы жолу киресиңер. Кирип туруп эле мындай кылалычы. Атыңызды айтпай эле мындай. Эми кантсе белгилүү актрисасыңар, жылдызсыңар. Мен да жакшылап эметейин, эми. Сиз гордо кирип келсеңиз, тиги сразу түшүнүп калсын, чоң киши экенин деп. Макулбу, Асема? Макул. Макул. Келиңиз, гордо кириңиз, келиң. Ого, Асема Токтобекова келдибиз. Асема, привет. Тиякта кафе бар ошо? Асема, отура бериңизчи, отургула. Ушинтип байки башында эле конокторду мындай. Келиңиз, отуруңуз. Так, мындай кылалык. Асема, сиз мындай кылабыз. Сен биринчи тааныштыр өзүңдү Асемага. Менин атым Джонни. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Менин атым Джонни. Мен стилист, визажист. Кээде таксист, посадка 50 сом, километр 12 сом, если что, жеткирип коем любой жака, разнорабочий. Болду. Асема, сиз 8 мартка карата даярданайын деп атасыңар. Стилистке, визажистке айтып бергиле, эмне кылыш керек, чачыңарды кандай макияж кылыш керек, ошону айтып бериңиз, келиңиз. Мен деген 8 мартка даярданайын деген. Байке ушундай да, мындай мен көргөм да. Угуп бүтчү тигини. Сен стилист, визажист образдан чыкпа. Асема, айтып бериңиз. Эмне кылыш керек? Мен ушу чачымды жазатайын дегем, кичине стрижка кылып, боётуп. Ладно, хорошо. Мен өзүм билем. Мен деген стилист, визажист турам, байке. Өз жумушумду билем, Всё, мен эмне кылышым керек, байке? Всё, бом. Эмне кылып атасың? Байке, мындай массаж кылып, мындай салонго көндүрүп, мындай расслабон кылып, анан баштайбыз да жумушту. Мейли. Турам. Всё. Всё, эме чачты улантып берейин. Баш тарткал. Привет. Жубайсыңбы башын, жу башын. Не ал? Шампунь. Не деген шампунь? Деген шампунь. Болду, улант, кургат. Не кылып атасың? Фен. Электричество жок, байке.
Болды, мындай кылалычы. Азыр музыка коем. Музыка коет. Биздин звукорежиссер, сен ал музыканы билесиң. Ошого музыка жарашыктуу чачың кыркасың, макулбу? Түшүнбөй калдым бирок. Эмне Просто кылам? музыкага карата кыймылдай берсең. Дайым ажөн эле. Жок, кыймылдайсың музыкага карата. Артына жашын, Асеманын. Обязательно артына. Жок, артына жашын. Мындай эле бекинип туруп. Асема күлүп коюңуз, сиз жакшы элесиңер. Аха, хорошо. Все, жашыныңбы, даярсың? Музыканы укканда дароо эле мындай билиш керексиң да, кандай кыймылдаш керек, бирок чачың кыркыш керексиң, Асеман. Макулбу? Макул. Сиз айтып под музыку чачты кыркты. Ооба, под музыку чачты кырк. Болду, кана эмесе 1, 2, 3. Болду. Асема иште. Мен митсем балта алып чыккандай эле митти. Болду, мындай кылабыз. Негизи салондордо маникюр жасап, мында ушакташат да. Маникюр жасаган кыз жана клиент. Ошондуктан Асема экөөңөр мындай маникюр жасап ушакташкыла. Ошону айтып аткам. Ал айтып атпайм мага. Мен айтпайм дейт. Мен айттым, өзүң бил. Не кылып атасың? Бул кыргызский маникюр деп койбойт. Мен французский маникюр дегенди уккам да. Кандай экен? Кыргызча маникюр. Мындай кылабыз. Французский ошондой эле. Жок, болду. Просто эки киши иштейт. Болду, мындай кылабыз. Асема, сиз айткыла, мага жаккан жок деп айткыла. Эмне кылып салдыңар менин кебетем менен деп айтсаңар? Мага жаккан жок. Эмне кемирип атасың дейт. Кемирип атасың? Асема, мени кайталаңыз. Мага жаккан жок. Мага жаккан жок. Чачыңардагы тырмагыңар да Жок, жаккан. бак байке, сиз туура эмес кылып атасыз. Эмне үчүн Асема эжеге сиз кайсы актер? Вот сиз кайсы уровеньде актер? Асема эже кайсы актер, Сиз үйрөтпөшүңүз керек. Асема эже өзү эле мындай. Мейли, Асема, өзүңүз айтыңыз. Жаккан жок, претензияларды айткыла. Айтып атпайм мага жаккан жок деп. Эмне тырмагымды кемиресиң? Курсагың аш дейт. Эже нормально эле болду го дейм, карасаңыз. Нормально же. Көзкөм тазалалычы. Мындай кылалычы. Асема, турсаңыз сиз. Сен отурсаң? Отур. Хорошо. Асема, эми сиз стилистсиңер. Мындай кылабыз. Эмнеге мындай поворот болуп кетти байке? Эмне себептен? Билбейм. Ух ты, место жылып калыптыр. Болду. Эми сен айтып бер, эмне кылыш керек сага, Асемага? Меники негизи эң башкы проблема бул тишта чоң. Асема, сизде эми массаждан баштагыла. Массаждан баштагыла. Массаж кылгыла. Эмне сезип атасыңар? Сон байке кайф койдум. Сенден сураган жокмун. Мен сезмейм, сөк, баягы сөк. Ох, ылдыйрак же, кичине ылдыйрак, кичине. Мен эме бар да. Жок, болду мына. Асема, бетине массаж жасаңар, бетине. Бетке массажды эч качан көрө элекмин. Байке, же мен тердеп атам, же Асема эженин колу майланышып калганмы билбейм. Аябай толкунданып атам. Болду, Асема, сиз дагы кандай процедураларды билесиңер? Сулук салондорунда эмне кылат, ошону жеңишке кылсаңар болот. Жок, баарын кереги жок байке. Наращивание? Жок, менде баары нормально. Жок, наращивание ресниц мага кереги жок мне. Келиңиз, Асема, кандай процедураларды билесиңер? Коррекция бровей. Бровей. Наращивание ногтей. Наращивание ногтей. Мындай кылалычы.
Асема элестетип көрөлүк. Кем албетте сизге жаккан жок, бирок элестетип көрөлүк. Сен айжы отырып турбайбы? Ооба, отуруп тургула. Асема эже эңгелиңиз. Мен да жылтып койдум же. Болду. Асема элестетиңиз, сиздики бүттү, баардык чачыңарды жасап берди, наращивание кылды, коррекция кылды. Сиз суп-сулуусуңар, свиданияга даярсыңар, макулбу? Визажистке рахматыңарды айткыла. Рахмат чоң. Жайлуу овечка беле. Ким эле? Ал жайлы бешке бир киши болчу же. Мен Джонни. Рахмат Джонни. Рахмат Джонни болсун. Мындай кылабыз, Асема сиз суп-сулуусуңар болду, свиданияга даярсыңар. Азыр дефиле кыласыңар, макулбу? Кана? Сонун көйнөгүңөр бар, сонун визаж, сонун макияж бар. Колчалардын астында Асема сизге азыр сонун дефиле жасап берет. Анан аягында мен чыгып туруп, bunun баарын мен кылдым, рахмат деп. Ооба, как модельер сыяктуу. Fashion TV бар го? Fashion TV да. Хорошо, баке. Кана эсе колчалардын астына дефиле Асеманын аткаруусуна кеттик. Рахмат. Мен рахмат. Чоң рахмат. Болду, токтотуп. Ошону менен биздин сүйүктүү актрисалардын бири, эң таланттуу Мен жакшы көргөн актрисалардын бири. Асема Токтобекова, кол чабуулар туугандар. Асема сизди 8 март айындар күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дайыма таланттуу болуп, ушундай сулуу, жадырап, жайнап биздин элибизге дайыма сонун кинолорду тартуулагыла. Кол чабуулар. Рахмат. Бүгүнкү 8 мартка арналган атайын чыгарылыш өзүнүн соңуна жетип баратат. Биздин көрүүчүлөр менен, телекөрүүчүлөрдүн коштошкундагы дагы бир жолу айымдарды майрам менен куттуктап кеткин дагы кетип калмакулу. Урматтуу мырзалар, айымдар, мырзаларды айтпай эле, урматтуу айымдар, баарыңарды ушул майрам менен куттуктайм. Чын жүрөктөн эң башкысы өзүңөрдүн мырзаңардын сүйүктүүсү болуп жүрө бергиле дайыма. Эң башкысы бул силер үчүн сүйүү, биз үчүн акча, өзүңөр билесиңер. Ошон үчүн айымдар силер үчүн бул ырдырдап коюн. Жүрөгүмдөн. Болду, бүтүр. Майрамар менен чоң рахмат, баарыңыздарга рахмат. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, ошо менен атайын 8 март эл аралык айымдар күнүнө арналган биздин атайын чыгарылыш өзүнүн соңуна жетти. Кийинки жумада көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.